биринчиден айткым келет, нумерология деген бул гадание эмес да. Туулган күн, ай, жылыбыз бул аябай чоң маани берет. 12 жыл сайын биздин жашоо турмушубуз өзгөрүлүп турат. Интуицияңыз, ички дүйнөңүз аябай күчтүү экен. Код экстрасенса, знак ясновидения дегендер чыкты. Код жизниде нулевой периоддор, нолдор жок болсо, значит, код долгожителя деп саналат. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчүм, сиздер Айзат Болотбек кызы YouTube каналын көрүп жатасыздар. Белгилүү математик, философ Пифагор айткан экен, дүйнөнү сандар башкарат деп. Бүгүн биз мына ошол сандар тууралуу сөз курабыз. Тагыраагы ошол сандар биздин жашообузга кандай таасир этет, алардын биздин жашообузда орду кандай деген суроолорго кененирээк жооп алып берүү үчүн биз психолог, нумеролог Чолпон Усманова эжебиз менен жолугуп отурабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Нумерологиянын көп багыттары бар экен, сиз классикалык деп айттыңыз. Түрлөрү десек болот. Нумерологиянын түрлөрү көп. Мистическая нумерология, ведическая, китайская, каббалистическая деген нумерологиялар бар. Негизи бири-бири менен аябай чоң айырма барбы аларда? Жок, ошо эле мындайча. Айырмалары көп. Мен алып барган нумерология бул классическая пифагорейская нумерология деп коет. Западная нумерология, бул классика. Таблица умножения Пифагора биз школда окуйбуз до сих пор. Пифагор деген бул илгерки древний греческий философ, жрец, математик болгон. Ошо киши ошол убакытта эле бүт баарын санап изилдеп койгон экен да. Биринчиден айткым келет, нумерология деген бул гадание эмес да. Нумерология деген бул мындай чоң илим деп койсом болот. Көз ачыктык эмес дейсиз. Көз ачыктык эмес, бул чоң илим. Илгертиден жабылган чоң илимди азыр ачып атабыз да. Россияда уже университеттер бар, нумерология, университеты нумерологии, высшая школа нумерологии бар. Бизде бир 5-6 жыл болуп калды ушу нумерологияны алып келатканыбызга. Дагы айткым келет, ар бир адам өз убагында төрөлөт. Ушундай бир число, месяц, год, да? И о дүйнөгө кеткенде дагы тоже ошонун баары жазылат да. Ушул күн, ай, жыл деп. Саатынан бери жазылат. Целый надстаттар бар. Бүт баары изилденет, саналат да. Ошон үчүн бул нумерология деген мындай чоң илим деп эсептейм. Ар бир кишинин өзүнүн туулган күнү, айы, жылы менен көп нерсени билет да. Алыс жерлерин билсе болот, күчтүү жерлерин билсе болот. Идеальный адам болбойт, идеальный отношения, мамилелер болбойт. Бирок сен өзүңдүн алыс жериңди билип, күчтүү жерлериңди билип атып, өзүңдүн ушундай алыс жерлериңди аракет кылыш керек да. Оңдосоң болот. Күчтүү жериңди билип туруп, өзүңө кабыл алып туруп, анан алыс жерлериңди иштесең болот да. Проработка деп коет. Ошо андан башкасы да. Бирок ошол эле учурда мисалы үчүн адамдар келет, өздөрүнүн оң терс жактарын билет, бирок ошол нерсени өзүнө таңуулап да албашы керек болуш керек. Мисалы үчүн мен ушундай турбаймынбы деп ошол нерсени күтүппү, эгер андай нерсе болбой калса капа болуп дегенде мындай таңуулап дагы өзүнө орусча айтканда установка кылып албаш керек да ошол нерсени. Мындай айткым келет, эмне үчүн мен психолог болуп дальше окуп кеттим. Эмне үчүн дегенде ар бир информацияны туура жеткизиш керек адамга. Сен мындай экенсиң, сен ден соолугуң жок экен деп айтпаш керек. Ооба, мындай саның жок экен, ден соолукка көбүрөөк маани бурушуң керек, здоровый образ жизни, там туура жашаганга аракет кылышың керек деген ушундай туура рекомендацияны, туура установка бериш керек. Эгерде сен туура эмес установка берип алсаң, адам действительно кыйналып калат, ошол установканы өзүнө эле чакырып алат, ошол установка менен жашап калат. Ошон үчүн туура информацияны келген адамга бериш керек да. Ар бир сан бул кишинин качествосы деп коет. Сапаты. Сапаты, да. Таблица Пифагора деген 1-ден 9 деген санга чейин болот. 1 деген сан бул характер, мүнөз. Кандай максат коет бул адам, жашоо турмушуна кандай максатты коет. Кандай койгонуна карата, кандай ошо максатка жетет же жетпейт. Характер күчтүү болсо батыраак жетет, азыраак болсо. Барыңар жаңы жылга белек алгыңар келет. А бизге белек берип,
Кубандырган жагат. 31 декабрга чейин гана сайма ар бир абонентине 6 ай бою акысыз интернет менен телевидение тартуулайт. Дароо азыр 0708 909 000 номери боюнча саймага чалгыла. Болгону 2 ай төлөп, жайга чейин ырахаттангыла. Саймага туташып, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Кыйынчылыктар менен эмес, мындай долго. Көбүрөөк убакыт керек да ошол максатка жеткенге. Ошол максатка жеткенге энергия керек. 2 деген сан бул энергияны билдирет. 3 деген сан бул канчалык адам любопытный, канчалык адам творческий, канчалык интерес к обучению деп коет да. Ошо максатка жеткенге энергиядан башка дагы окуу керек да, билим керек. Анан ден соолук керек. Анан дагы логика керек да, канчалык интуициясы күчтүү, логикасы барбы, жокпу, аналитическое мышление деп коет, ошолордун баары күчтүү, барбы же жокпу, канчалык киши жалкоо же наоборот жалкоо эмес, трудолюбивый да, аракетчил, канчалык удачливый человек да. 7 деген сан бизде мусулманчылыкта дагы жакшы сан деп саналат, нумерологияда дагы 7 деген сан бул ангелы-хранители, это удачливый адамдар деп саналат да. Жоопкерчиликтүү же жоопкерчилик жетпейт деген сан бул 8 деген сан. И албетте 9 деген сан бул память. Эс тутуму? Эс тутум. Да, ошо санын керек качествосы ошо адамда барбы, көппү, азбы, ошолордун сандардын дагы нормалары болот да, азыраак норма же нормадан өйдө дагы туура эмес болуп калат да. Биринчиден полностью редуцирование деп коет, полностью баарын санап чыгабыз, туулган күн, ай, жыл баарын санап чыгабыз да. И ошондо дополнительные цифры деп коет, кодировкалар чыгат. Ошолорду санап, ошолорду трактовкаларын карап, анан кийин уже рекомендацияларды айтсак болот, ошо киши жөнүндө айтып берсек болот. Помимо ошо сандардан башка еще квадрат Пифагоранын столбиктерин карап чыгабыз, диагональдарын карап чыгабыз, бүт все грани деп коет, бүт жактарын карап чыгабыз. Ошол нумерология сизге келгенден кийин тескерисинче мындай минуска кеткен адамдар болобу? Мисалы үчүн баста турса эле ошол сандарды ойлонуп, мисалы үчүн мындай кандай десем, ошол менен гана чектелип калган, мисалы үчүн болобу ошондой же болбойбу? Андай мен көргөн эмесмин, биринчиден, экинчиден андай фанатично болбош керек. Мен мындай айтам да, туулган күнүбүз, туулган күн, ай, жылыбыз бул аябай чоң маани берет адамга, жашоо турмушуна. Экинчиден, бул биздин генетическая наследственность, память деп коет, генетикабыз чоң ролду ойнойт. Үчүнчүдөн, кандай тарбия алдың, кандай чөйрөдө сен жашап келдиң. 3 фактор бар да. Мындай нерселер болот го, баратсаң бир сан көрүнө берет, же болбосо адамдар айтып калат, мага ушул сан жагат, ушул сан ийгилик алып келет депчи, ал кандайча байланыш? Бул өзүнө берген программирование, установка. Биздин эме айтып атпаймынбы, 7 деген санды баарыбыз жакшы көрөбүз. Илгертен айтылып келет, 7 деген о кандай күчтүү сан. Кыргыздарда деле баягы 7-нин бири кыдыр, 7 өлчөп бир кести, э? Ооба, и нумерологияда дагы айтып атпаймынбы, 7 деген сан бул ангелы-хранители, бул удача деген, баловень судьбы дегенди билдире турган сан да. Ошон үчүн информация алдыбы, о, менде 2 жетим бар экен, мен аябай күчтүү адам экенмин, аябай удачливый адам экенмин деп өзүнө алып калат, уже мотивация. Анан 1 деген сан бул лидерский качество, ой, ушунча бир күчтүү жерлерим бар экен деп аны установка кылып калат. Бирок мен азыр өзүм ойлонуп кетсем, кичикейимен мен ошо машиналардын жана номерлерин карай берчимин да, 12 болсо, ого, я удачливая дей берчимин, меня ждет удача дей берчимин да, кичикейимен билбейм, интуитивно ошентип айта берчимин. И канча жыл өткөндөн кийин азыр деле ошо уже привычка болуп калганда карай беремин. Бирок уже башкача көз караш менен карайм. Ар бир цифраны уже мен билем. 12 болсо, о, 1, значит мен азыр ушундай санды көрүп атсам,
значит мен азыр лидерский бир качестволорун көрсөтүшүм керек бүгүнкү күндө, цель коюшум керек, максат коюшум керек. Эки деген энергия, жаңы чөйрө болот, жаңы полезный связи будут деп. То есть мен уже башкача трактовкаларды кылам да. Чолпон эже алдыда айтпадык, мындай адамдын төрөлгөн күнү, анан кетер күнү белгилүү болуп жазылат депчи. Анан мисалы үчүн азыр Кесарева менен көз жарган айымдар бар го. Сизге келишеби, мисалы үчүн сиз айтып бере аласызбы, ушул датада мисалы үчүн Кесарева кылсаң ушул дата ийгиликтүү болот деген кайрылышабы сизге ошентип? Биринчиден, я не имею права рекомендовать, советовать. Ушул күнү төрөлсө, ошондой болот, ошон үчүн ушул күнү Кесарева кыл. Не имею права, эмне үчүн дегенде мен обычный адаммын. Кесарева кылган аялдар, келиндер бар. 3 датаны беришет да. Кайсы датада Врачтар айтат ушул күнү. Да, ушул күнү Кесарева кылабыз дешет. Өздөрү да тандап 2 же 3 датаны беришет. Бергенден кийин ушул 2-3 датасын санап берем, психоматрицасын карап берем. Полный расклад кылып айтып берем, кандай киши ушундай психоматрицада. Эркекпи же кызбы билиш керек биринчи, потому что психоматрица мужчины, психоматрица женщины. То есть цифраларды карайбыз да. Кесарева болуп төрөлөбү же өзү төрөлөбү, бул дагы бизден эмес. Бул дагы өзүнүн жолу болот. Значит, ошол Убакыт сааты келди. Убакыт сааты келди, ошондо төрөлдү бала. Сиздин Instagram баракчаңызды карап отурсам, абдан сонун маалыматтар айтылыптыр. Алардын бири ошол кыргызча айтканда код, мындай узак жашоонун сыры дейбизби же код дейбизби, кандай чечмелесек болот эже? Ар бир кишинин өзүнүн код деп коет. Шестизначный код жизни деп коет. Ошондо код жизниде нулевой периодтор в основном көп болот да. Ар бир адамда 2-ден 3төн нулевой периодтор болот. 2000 жылкы төрөлгөн балдар, 2000ден дальше төрөлгөн балдарда 0дор көп болот да. Если нулевой, то есть код жизниде нулевой периодтор 0дор жок болсо, значит код долгожителя деп саналат. Эми код долгожителя ар бир адамда эле чыга бербейт. Бул мындай очень редко чыгат да. Ошо мага келген клиентте код долгожителя чыгып калса, мен сөзсүз түрдө сураймын. Ата-бабаларда, ата журтта, таа журтта долгожительдер барбы дегенде, өздөрү ошо ойлонуп башташат. Чоң атам мынчага чыккан, тай атам мынчага чыккан, тайнем мынчага чыккан деп ойлонуп атып, уже ушундай установка менен кетишет. Бирок код долгожителя деп чыккан трактовка бул не обязательно, что бул киши 100гө чыгат. Бул кишинин таланттары көп дегенди билдирет. Бул кишинин потенциалы чоң. Ушу жашоого келгенде бул кишинин предназначениясы чоң. Эл үчүн иштеш керек, таланттарды ачыш керек, көп окуш керек, повышать квалификация, токтобош керек, активный действие, человек прогресса деп коет мындай адамдарды. Бирок бардыгы эле ача бербейт таланттарын. Жакшы, хорошо стареть деп коет. Биз дагы тиленебиз го, дөөлөттүү карылык болсо экен деп. Код долгожителя чыкса, ошо дөөлөттүү карылык болушу мүмкүн. Ден соолукту в любом случае караш керек. Эмне үчүн психоматрицасында балким 4 деген сан жок. Ал эмне 4 деген сан эмне? 4 деген сан бул ден соолукту билдирет, уровень агрессии билдирет. Ошон үчүн код долгожителя деген кодировка чыккан күнү дагы сөзсүз түрдө психоматрицаны карайбыз. И обязательно рекомендация беребиз. В любом случае ден соолугуңузду сактаганга, өзүңүздү караганга, укрепляйте здоровье деген рекомендацияларды беребиз. Чолпон эже алдыда айтып өттүк, кайрылып кетсек, кыргыздар деле илгери сандарга мындай маани берген депчи, ошо жетинин бири Кыдыр же алыскы сапардан келсе жана башынан 3 жолу сууна айлантып, анан түкүрүп 3 жолу чынын көмкөрүп койчу эмес беле. Демек кыргыздарда деле ушул нерсе илгертеден болгон турбайбы? Санга маани берип, алар аны менен бир байланыштырып жашоо турмушун. Конечно, сөзсүз. Математика царица наук деп жөн эле айтылган эмес да. Мурун мындай грамотность жок болсо дагы сандарды билчи.
сандарды билип ошо жана айткандай жетин кыдыры бир дегендей жөн эле айтылган сөздөр эмес да. Азыр мен мындай изилдеп көрсөм, сандарды карап нумерология боюнча, анан кийин өзүбүздүн илгери сүйлөнгөн макал лакаптарды карасаң дагы аябай окшош болот экен да. Ошон үчүн биз мындай өзүбүздүн сандарыбызга чындап эле көбүрөөк маани беришибиз керек экен, акцент кылышыбыз керек экен да. Бир санда төрөлгөн адамдар лидерлер болот деп айттыңыз, жаңы? Бир деген сан баардыгыбызда бар. Бирок ошо жетеби лидерликке же жетпейби? Эмне үчүн дегенде бир адамдарда бир эле единица болуп калат. Эки эле единица болуп калат. Бул аз. Лидерский качество деген аял кишиге бир 3 единица болуш керек. Эркек кишиде 4 единица болуш керек. Ошо адамдар булар лидерлер. А бир единица болуп калса, булар жакшы командный работник деп коет, хороший исполнитель деп коет, не лидер. Ал адамга лидер керек. Ошо лидердин артынан барат да. Эрчип барат да. Обязательно бир наставник керек, обязательно бир мындай мугалим, лидер керек, команда керек да. А лидер адамдар наоборот, өзүнүн чөйрөсүнө ушундай алсызыраак адамдарды, алсыз деп мен тарынтпай эле коеюн, мындай характери кичине слабоватый адамдар, жумушагыраак адамдарды чогултат чөйрөсүнө. Эмне үчүн дегенде эки лидер бир жерде тил табыша албайт. Же договариваться надо, сүйлөшүп, мындай туура мындай делегировать дела надо да, ошондо сөз табышып атып бир чоң компания түзсө болот же бизнес түзсө болот да. Мен сурайын дегенде, дүйнөнү башкарган, ошол кайсыл убак болсо деле дүйнөнү башкарган лидерлер кандай сандарда болгон депчи, мисалы үчүн Сталин же Гитлер, азыркы Путин деген сымал. Эми алардын баарын санап чыгыш керек, бирок канча лидерлерди санап чыктым, лидерский качестволор көп. Лидерский качество, энергиялары күчтүү болот. И код ученого дегендер чыгат да. Бул адамдар көп окушат. Окугум келбейт деген жок буларда. Код ученого 50-гө чыкканда да окушат, 50-дөн ашканда да окушат, аракетин жасашат да. И лидерский качестволор көп. Ысымдагы ар бир тамганын күчү жана таасири бар деп турсуз да. Бул дагы ошол нумерологияга байланыштуубу? Ооба. Помимо того, что биздин туулган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз бар, еще биздин атыбыз бар. Айтып коет го, ат күчтүү болсо бала көтөрө албай калат деп. Ошону да санап чыгабыз да. Биринчиден психоматрица туулган күнү боюнча саналат, анан карта имени деп коет, атты да санап чыгабыз да. Потенциал, возможности по имени. Эгерде характери алсыз болуп калса, аты күчтүү болуш керек. Аты күчтүү болсо, мындай ушу балага жардам берет да, жардамы күчтүүрөөк болот. Эгерде аты да күчтүү, психоматрица боюнча да лидер болсо, анда бул аябай күчтүү адам болот да. Ушунун баарын санап карап чыгабыз. Чындап эле потенциал күчтүү, атты туура коюш керек да. Бир канча жашка келип калса деле өзүнүн миссиясын тапкан адамдар бар да, кайрылышабы сизге? Каждый консультация өзүмдү таба албай атам. И бул нормально, коркпош керек. Биздин жашообуз ушундай. Негизи азыр ойлонуп көрсөң, илгери биздин ата-апаларыбыз мындай бир установка менен жашачу. Бир окуу жайын бүтөт, мугалим болот, пенсияга чыгалат. К примеру, же бир мыкты врач болот, же милиционер болот, пенсияга чыгат, бүттү. Азыр жашоо турмушка карата энергия аябай бат болуп атат. Ошон үчүн азыр мен айткым келет, эчтекеден коркпош керек. Коркпой, аракет кылып, өзүңө жаккан нерсени издешиң керек. Эң негизгиси өзүңө ишенишиң керек. Өзүңдү угушуң керек, өзүңө ишенишиң керек. Кичинекей балдарын алып келгендер да болобу, чолпон же сизге мисалы үчүн менин улуу кызым чыгармачылыкка жакын, мен байкаймын, ушуну санап бериңизчи депчи. Ар бир бала аябай таланттуу болот. Бир эле мындай жакшы сүрөт тартат же билет эмес, көп нерсени алып кете алат. И ошону дагы билдирет да. Некоторые кодировкалар, кээ бир кодировкалар прям четко жазылат. Загружаете своего ребенка, он все потянет деп.
ошондой потянет болгон күнү дагы сөзсүз түрдө энергиясын, ден соолугун, характерин карайбыз да. А может быть потянет болгон күнү деле бирок характери жетпей калат. А может энергиясы аз болуп, алсыз болуп, чарчай берет, а бирок бак эне давай сен баарын потянешь деп туруп мындай басынта берсе бала ооруп калышы да мүмкүн. Андай случайлар көп, ошон үчүн азыркы жаштар аябай креативный болушат да, бүт баарын билишет. Азыр соцсетте информация көп, ошон үчүн көп кайрылышат. Жөн эле 10 жашта балдары үчүн келбейт. Жаңы төрөлгөн балдарын да санатышат да. Кандай мамиле кылсам, кандай характери бар, кантип сүйлөшсөм, кайсы кружокторго берсем, деги эле кайсы жака акцент кылсам дегендер. Кайсыл жака шыктуу балам деп, Ооба. Азыр 2023-жыл соңуна чыгып бара жатат, 2024-тө тоскон отурабыз. Келе жаткан жыл сандарга байланыштырсак кандай жыл болот? Ошол тууралуу айтсаңыз. Нумерологияда сандар саналып, до однозначного числа саналат да. 2024-жыл 8 деген санды билдирет. 8 деген сан бул адилеттиктин жылы деп айтсам болот. Число правосудия деп коет. Ошон үчүн биз ар бир адам өзү мындай аракет кылып, туура жашаганга аракет кылып жашашыбыз керек да. Ушу полностью 24-жылды. Непредсказуемый год, авантюрный год деп коет, год достижений деп коет, аябай энергичный, активдүү жыл да. Ошон үчүн активный болуп атып, бирок слишком, кандай айтсам, рисковать нельзя да. Аша чаппаш керек экен. Ооба, мындай энергияңды кичине мындай сакташың керек да. Туура жашаш керек деген бул алдабаш керек. Мындай духовно өсүш керек, потому что эмне үчүн деген айтып атпаймынбы, бул адилеттикти билдире турган жыл. Жакшылык да болушу мүмкүн, непонятный ситуация, удары со всех сторон деген жыл да. Мындай да болот, мындай да болот дегендей. Анан жаңы чөйрө жаныңызда болушу мүмкүн, жаңы информация келиши мүмкүн. Коркпош керек. Эчтекеден коркпой, аракетти кылып, алдыга жыла турган, максат кое турган, активдүү, энергичный, аябай энергичный жыл. Мисалы 2 деген сан, мен жана айтып кеттим, бул энергияны билдирет. 2024-жыл бул канча 2 деген сан чыгып атат? 4 деген дагы 2, двойка. Ошондо канча 2 чыгып атат? Бул аябай энергичный жыл болот. И дагы айткым келет, 4 деген сан бул ден соолукту билдирет. Энергичный, бирок ден соолугуңду карагын. Энергияңды дагы көп эле жөн эле распылять этип чача бербегин деген жыл да. Ден соолукту карай турган жыл. Мындай плановый операция дегендерди лучше калтырып, да, башка жылга калтырса туура болот да. Эмне үчүн дегенде, восстановление дольше будет да. Если керек болуп калса, операция кылыш керек болсо, кылсын. Бирок мындай там, как сказать, я хочу что-то поменять в своем внешнем виде, или там кереги жок эле операцияны кой, азыр в этом году жасайын деген сымал лучше ананкы башка жылдарга калтырыш керек. Бирок дагы айткым келет, ар бир кишинин өзүнүн сандары, өзүнүн периоддору болот да. Бул жеке мындай общий трактовка, 2024-жылдын трактовкасы. В любом случае биз кишинин сандарын карайбыз, кишинин индивидуально кишинин периоддорун карайбыз. Ошон үчүн эчтекеден коркпой, аракет кыла бериш керек. Энергично жыл бат өтөт. Дагы айткым келет, турак жай ала турган жыл. Мисалы, хочу переехать, үйүмдү менять этем, же жаңы үй алгым келет, же үй тургузгум келет деген адамдарга жакшы жылдардын бири, аракет кыла беришсин. И үй бүлө курам дегендерге. Үй бүлө курам дегендерге дагы жакшы жыл, ийгиликтүү жыл да. Бирок дагы бир айткым келет. Общий трактовка, ар бир кишинин өзүнүн сандары болот. Ошон үчүн индивидуально карап чыгыш керек кишинин сандарын. Ошол жыл жаңырганда кыргыздарда бар, 12 жылда бир келчү 3 жаш деп коет. Нумерологияда бул кандай айтылат?
Нумерологияда бул 12-летний циклы деп коет. 12 жыл сайын биздин жашоо турмушубуз өзгөрүлүп турат. Өзгөрткүм келбейт Кааласак десе да, дагы, каалабасак дагы 12 жыл сайын өзгөрүп турат. Муну кыргызчылыкта мүчөлүү жаш деп коет. Ошо 12 жылдык цикл бүтүп атканда киши аябай мындай алсыз болуп калат да, энергетический аурасы алсыз болуп калат. Ошон үчүн көз тиет, тил тиет, иммунитети мындай слабый, алсыз болуп калат, ооруп калышы мүмкүн. Деги эле уязвимый деп коет, ушундай алсыз болуп калат да киши өзү. Бүт сферада, финансы жактан, мамиле жактан, ден соолук жактан. Ошон үчүн илгери биз апаларыбыз айтчу го, кызыл ки, ата-бабаларга көбүрөөк дуа кылып, Куран окут, кан чыгар, садага бер. Бүт жактан өзүңдү коргошуң керек да. Нумерологияда муну 12-летний цикл деп коет. Урматтуу достор, Чолпон айымга чоң рахмат айтабыз. Убактыңызды бөлүп, атайын ушундай жакшы маалыматтар менен бөлүшкөнүңүз үчүн. Буюрса алдыда да кызматташабыз деген тилектемин. Ишиңизге ийгилик, келе жаткан жыл сиз үчүн ийгиликтин жылы болсун. Чоң рахмат сизге дагы. Кеп кеңештериңиздер болсо комментарийге калтырсаңыздар болот. Каналга катталууну дагы унутпаңыздар жана ушул видеону бөлүшүп койсоңуздар дагы ыраазы болобуз. Анда кийинки эфирге чейин саламатта калыңыздар дейбиз.